Assalamu alaikum. Азыр сіздер менен биз видео монтаж кылабыз YouTube каналы үчүн. Аны үчүн CapCut приложениясы керек болот. CapCutка кирип, новый проектти басып, өзүбүзгө керек болгон видеону тандап алабыз. Мен даярдаган видеом удалить этилип кеткен окшойт. Башка видеону тандап турам. Добавить басабыз. Эми бул жерге текст кошобуз. Мындай шаблондор бар, текстовый шаблондор, ушуларды колдонсоңуздар дагы болот. Мынакей. Кичирейтип бир аз. Буну тандадык. Эми ар бирин өзүнчө тандап алабыз. Буну бул жерге тандадык. Güz, qaragıla, altın güz. Бир аз ылдыйраак түшүрүп алабыз. Güz, qaragıla. Копировать болуп кетиптир. Бирөөнү удалить этип, муну бир аз ылдыйтып түшүрүп алабыз. Болду. Эми Altın güz. Бул жерде добавить текст деп турат. Ушуну басып керектүү сөзүбүздү жазабыз. Например, азыр мен видеого маани бербей эле өзүңөрдүн видеоңорго ылайыктап жасай бересиздер. Мисалы, канча тамак жасаганда канча грамм сүт коштуңуз, канча грамм сахар коштуңуз, ошондойлорду ушул жерге жазып алсаңыздар болот. Например, 100 грамм сахар дейбиз. Буну дагы колубуз менен жылдырып, птичканы басабыз. Кайсы жерге чейин керек болсо, коюп алсаңыздар болот. Мынакей 100 грамм сахар деген мына жерде кызыл түс менен белгиленди. Ушул жерден регулировка кылабыз. Мына четинен мынтип биз кыскартып алсак дагы болот. Мынакей эми кийинкиге добавить текст кылабыз. Бул жака добавить текст дейбиз дагы. 1 стакан сүт. Же болбосо стакан молока дейсиздерби, ошондой птичканы басабыз. Буну да бир аз кыскартып алабыз. Бул жерге дагы добавить не деп коеюн? 3 штук жумуртка. Ушинтип жасап аласыздар. Андан кийин мына видеонун звугун өчүрүп, өзүнүн звугун өчүрүп, музыка кошуп койсоңуздар болот. Аны үчүн звукка киребиз. Бул жерден звуки, мына жерде CapCut өзүндөгү музыкалар бар. CapCut приложениясын ушуларды колдонсоңуздар да болот. Же болбосо өзүңүздөрдүн телефонуңуздагы музыкаларды кошуп койсоңуз болот. Анын үчүн устройство дегенди басып, же болбосо
извлечено дегенди басып, ушул эки жерден музыка койсоңуздар болот, пайдалансаңыздар болот. Мен азыр приложениянын өзүнүн музыкасын коем. Мына плюс белгисин басып кошуп алдым. Эми звугубуз менен видеобузду теңдейбиз. Мына жерден изменить разделить кылабыз дагы, керек эмес жагын алып таштайбыз. Концовканы дагы удалить этип алып коебуз. Болду, биздин видеобуз даяр. Ошентип сөздөр дагы автомат субтитрди басып койсоңуздар. Автомат субтитрди кошуш үчүн сиздин өзүңүздүн сүйлөгөн звугуңуз сөзсүз түрдө керек болот экен. Андыктан өзүңөр сүйлөп тарткан видеого ушул команданы колдонсоңуздар болот. Бул жерден стикерлерди колдонсоңуздар болот. Ар түрдүү стикерлер бар. Пример көргөзүп берейин. Мынаны бир чекеге коюп коелу. Мынакей анимация. Ушундай болуп чыгат экен. Коркпостон приложенияны пайдаланып колдонуңуздар. Изденсеңиздер, бардыгы бар. Эми даяр болгон видеобузду сохранить этебиз. Жогору жактагы стрелканы басып 100% болгон чейин күтүп турабыз. Видеобуз даяр болгондон кийин YouTube каналга кирип, YouTube каналга жүктөйбүз. YouTube каналга кирип, плюс белгисин басып, загрузить видеого киребиз. Андан кийин даяр болгон видеону алып, далияны басып, басабыз. Андан кийин аталышын жазабыз. Золотая осень дедим. Эми хэштег коебуз. Хэштег кыргызчасы торчо. Осень. Дагы торчо. Золотая осень. Хэштегти көбүрөөк колдонуңуздар. Доступ. Өзүңүз каалаган доступту коебуз. Открытый доступ, доступ по ссылке, же болбосо ограниченный вообще
ограниченный доступ. Мен азыр открытый доступты тандайм. Аудиторияны тандабай эле койгонуңузду айтмакмын. Эми загрузить кылабыз. Сабагыбыз жүктөлүп турат. 100% болгондо сабакты көргөнгө болот, көргөнгө.